Азыр убактыңарды бөлүп мен угуп койгула. Мен силерге алтындан татыктуу, алтын, күмүш, бриллианттан дагы татыктуу жакшы совет айтам. Азыр күн аябай катуу ысып атат, элестеткиле. Ушундай ысыкта балык анан саскан этти аралаштырып туруп үйгө коюп койсоңор эмне болот? Өлө сасып турабы? Үйдүн ичи дым сасып атат. Элестеттиңерби? Эми элестеткиле. Тарынчак адам ошондой сасыкты алып жүрөт өзүнө, ошочу. Негизи да. Ошон үчүн мендей эле болуп жашай бербейсиңерби? Мен эч кимди тарынбайм, потому что мага сасык нерсе кереги жок да. Кечинде жатарда деген Кудайдан кечирим сурап, билип-билбеген кылган күнөөлөрүм депчи, кечир деп өзүмө душевный отчет берип туруп, анан уктайм да. Эртең менен күндү да ошентип тозо алам да. Тарынбагыла эч качан. Ал тарыныч бул жүрөктө, ал жүрөгүңдү оюп, сасып, өзүң мындай жаман болуп, негизи бирөө менен дагы урушпай эле, тарынбай эле, монтип эле жүрө бергиле, жашоо керемет болуп. Итак эле жашоо өтөт силер тарынсаңар, тарынбасаңар деле. Силер тарынган адам кайра тиги тарынтып алдым, анан эмнедир перерод этип койду, анын башка проблемалары бар негизичи. Анан тиги минтип айтат, тигинтип айтат. Дүйнө жүзүндө 7 миллиард элдин фантазиясын угуп отура берсеңер эмнеңер калат? Ошон үчүн күндө тарынган жок эч кимге, баарын Кудай мени кечир, мен баарын кечирдим деп жатып жүргүлө, уктап жүргүлө. Ошондо гана эркиндикке чыгасыңар. Эмне кыласыңар? Сасыган эмен ички жан дүйнөңөрдүн баарын сасытып, өзүңөрдөн өзүңөр мындай эме болуп, жаман болуп. Ошо, рахмат укканыңарга. Ушул советти деген өмүр бою жүрөгүңөргө түйүп алсаңар, эркиндикте жакшы жашайсыңар. Тиги эмне дейт, бул эмне дейт, анын эчтеке менен ишиңер болбосун. Эмне десе ошо десин, фантазияларын иштете беришсин. Биз эч ким эмеспиз, башка бирөөнүн фантазиясын тиги запрет кылгандай турабы? Ошо сактап койгула ушул аудиону. Кийин эстеп жүрөсүңөр да. Эчеке ушинтип айтты эле деп.